Көрүүчүлөрдөн келген дагы бир суроого токтолуп өтсөк. Жүрөгүм тез согуп кетет, кээде туура эмес согуп кетет, кээде кечинде жатканында ушунчалык каттуу согот деп кээ бирки адамдар мага суроо жөнөтүшкөн. Кимге кайрылыш керек? Эмне кылыш керек? Десек, мен айтып өтөм. Ушул жүрөктүн тушунда туура эмес согуп кетиши, тапырап кетиши, булкулдап кетиши, булардын бүт бардыгы бул жүрөктүн аритмиясы деп коет да. А жүрөктүн аритмиясынын түрү көп. Бул тахикардия болушу мүмкүн. Бирөө суроо берген экен, тахикардия эмне кылса болот деп мен жооп берип өтөмүн. Бул экстрасистолия болушу мүмкүн. Бул жүрөктүн өтө коркунучтуу башка нарушение ритминин бузулуулары болушу мүмкүн да. Эми эң эле көп кезиккени бул тахикардия. Эми тахикардия деген эмне десе, адам жөн олтурган учурда жүрөктүн согушу минутасына 90дон жогору болсо бул тахикардия деп коет. Эмне үчүн жөн олтурганда, анткени кээде кыймыл аракет кылып, сүйлөп, неткенде жүрөк өйдөрөөк согушу мүмкүн, бирок аны тахикардия дебейбиз. Адам жөн покойдо олтурганда жүрөктүн согушу 90дон ылдый болуш керек нормада. А кээ бирөөлөргө ошол 100-100дөн ашып кетет. Бул тахикардия. Эми тахикардия бул өзүнчө бир оору эмес, ал бир оорунун симптому, белгиси десек болот. Өзгөчө бул жүрөк ооруларында көбүрөөк кезигет. Жүрөктүн өзүндө проблема болгондо, жүрөктүн мышцаларында өзгөрүү болгондо, бул миокардит, воспаление болгондо, же болбосо жүрөктүн клапандарында өзгөрүү болгондо, ревматоидный пароктор болушу мүмкүн, башка пароктор болушу мүмкүн. Жүрөктүн тамырларында өзгөрүү болгондо, бул ишемия, стенокардия болушу мүмкүн. Же болбосо жүрөктүн төрөлгөндөн эле бир кемтик пайда болот, проводящий системасында деп коет. Алар жылда 1 же 2-3 жолу ушундай приступ берип турган учур болот. Бул жүрөктүн ооруларында кезиккен тахикардия. Бул жерде кардиолог гана чечет. Эми жүрөккө таандык эмес жүрөктүн тез согуп кетиши болот. Бул мисалы тахикардия кайсыл учурларда десе, бул аз каандуулук менен. Кээде бейтаптар келет, менин жүрөгүм тез согуп атат дейт. Карасаң бети куп-куу да, а гемоглобинин көрсөң 90до 85те жүргөн болот. Бул учурларда дагы жүрөк тез согот, анткени организмге кислородду жеткириш максатында жүрөк 2 эсе күчтүүрөөк иштейт. Бул да тахикардия болот. Бул учурда жүрөктүн согуштун ылдыйлаткан туура эмес, канды көтөрсөк, жүрөк өзү нормага келип калат. Же болбосо кээ бир адамдарда бул щитовидкасында зоттон проблема болуп, гормональный дисбаланс болгон учурларда болот. Бул учурларда дагы биз щитовидканын функциясын нормага салып койсо, жүрөктүн согушу өз калыбына секин келип калат. Ошон үчүн аны түшүрүүгө аракет кылыштын кажети жок бул жерде. А кээ бирки башка адамдарда бул аракты өлө ичет. Жыйынтыгында организм интоксикация болот, организм ууланат. Ошол учурларда да жүрөк тез согуп. Дагы бир себеби бул ар кандай дары-дармектерди ичүү. Кээ бирки дары-дармектер жүрөктүн согушун тездетип коет. Бул учурларда ошол дары-дармекти же башкага алмаштырууга туура келет, же болбосо ошону коррекция кылганга, оңдоого туура келет. Анда жүрөктүн согушу кайра калууна келип калат. А кээ бирки адамдарда бул неврологический проблема болот. Психоз деп коет, Ошол учурларда тоже жүрөк тез согуп кеткен учур болот. Аларды жакшы невропатологдор дарылап коет, жүрөк өз калыбына келип калат. Мындан чыкты, жүрөктүн тахикардиясынын себептери көп. Аны бир гана кардиолог врач тактайт. Мындан башка да себептери бар. Эми кантип биз тахикардия барбы, же баягы экстрасистола барбы, же жүрөктүн коркунучтуу башка нарушение ритмдери барбы, кантип аныктайбыз десе, эң эле жөнөкөй, бул эң жөнөкөй EKG деген аппарат азыр бүткүл жерде бар. Болгону 300 сомдун тегерегинде турат. 300 сомдон ашпайт. Поликлиникаларда 100 сом десек болот да. Барып түшсөңүз, ошол жерден жакшы кылып чыгарып коет. А бирок кээ биркилерге күндүз эч кандай тахикардия жок, түнкүсүн башталышы мүмкүн, же бир жумуш кылганда башталышы мүмкүн, же тамак ичкенде башталышы мүмкүн. Аларды кантип аныктайбыз десе, суточный EKG монитор деген бар. Бир суткага аппарат тагып берет, ошол менен бир сутка жүрөсүз, ошол жүрөгүңүз титиреп, тез согуп же дүкүрөп кеткен учурда ушунчада ушундай болду деп жазып коесуз, аны аппараттан бир суткалыкта көргөзүп коет. Жана ошол учурда эмне болгондугун аныктайт. Ал деле кымбат эмес, болгону 1100 сом турат жүрөктө бир суткалык тартып берген аппарат.
жыйынтыгында ошолордун негизинде анан дарыгер кардиолог айтат, сиздин жүрөгүңүз титиреп кетиши, сиздин жүрөгүңүздүн тапырап кетиши, тез согуп кетиши могуга байланыштуу экен, биз могуну кылышыбыз керек экен дейт.